эмеле бирге баш кошушкан, эгиздей ар таңды тосушкан, атүгүл коштошот түгөйлөр ажырап түптөгөн конуштар. Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын ээси Акбар Кубанычбековдун бул саптары коомдогу олуттуу маселелерден саналган ажырашуу темасын чагылдырган так аттуу ыры. Аталган чыгарма аркылуу автор ата-эненин ажырашуусу балага кандай таасир берерин баяндайт. Чындыгында жыл сайын өлкөдө некелешкен жубайлардын ар 5-чиси ажырашууга дуушар болот. Мындай жагдай эң ириде балдарга залакасын тийгизбей койбойт. Манасты батырган улуу кенже эпостун баарын жөн сүйлөшкөндө дагы булар ыр менен сүйлөшөт деп айтылгандай, ыр менен сүйлөшкөн улуу эл, ыр менен айтсак балким коомчулукта болуп жаткан ар түрдүү кыйын кырдаалдарды акындардын жүрөгү менен арулап айтабы деп ойлоп атабыз. Себеби ыр болгон жерде кир болбойт, ыр болгон жерде чыр болбойт дейт экен. Жакын арада кундуз болот, кыз деген, жазмыш деген болбой тура ык менен дөпүрөстүн кылган иши эркек уул төрөбөсөң ан дүйүмдөн чык деген. Статистикалык көрсөткүчтөр тастыктап тургандай, тилекке каршы өлкөдө күн санап зордук зомбулукка кабылгандар көбөйүүдө. Ала качуу, эрте никеге мажбурлоо, күч колдонуу сыяктуу жат көрүнүштөр учурдун көйгөйүнө айланды. Жерден жаракка кетсе акындын жүрөгүнөн өтөт демекчи калемгерлер да бул маселеге кайдыгер эмес. Алар буга чейин деле гендердик жагдайларга, аялдардын, балдардын укугун коргогон темаларга токтолуп келишкен. Резонанс жараткан окуялар болду. Айзаданын өлүмү, Бегимайдын өлүмү деген сыяктуучу. Ошондо биз ошол кезде эле ыр жазып, ошол кезде эле алардын баягы мезгилсиз бирөөнүн зордугунан улам кайтыш болгон кыздарыбызда жүрөгүбүз аркылуу өткөрүп ыр жазып жүргөнбүз да. Ал бул нерсе, бул проект, бул долбоор ошол нерсенин баарын бириктирип, коомчулукка чогуу бир күч менен чыкканга бир ишарат түртүп атат да. Поэзия зомбулукка каршы кербенинин максаттуу аудиториясын 17 жаштан 25 жашка чейинки улан кыздар түздү. Анда акындар чыгармалар аркылуу жаштарга руханий гана азык тартуулабастан маалыматтык агартуу кампаниясын да жүргүзүштү. Мен өзүм социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу болом. Анан эртең менен туруп эле бизге көнүмүш адат болуп калды. Эртең менен туруп Instagramбы, Facebookбу кайсы жагын ачпа, баардык эле жаман негатив жаңылыктар чыгып атат. Анан эми акындардын бул акциясы, поэзия зомбулукка каршы деген акциясы бул чындыгында жакшы нерсе. Көрүүчүлөргө арт терапиясын тартуулаган бул иш-чара гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүү акциясын утурлай уюштурулду. Аны Теңдик нуру демилгесинин алкагында Ысык көл сабаты коомдук бирикмеси жана Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун колдоосунда ишке ашты. Теңдик нуру деген глобалдык программа бар, Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн. Ошол Теңдик нуру глобалдык программа пилоттук болуп 3 областы алынган. Нарын областы, Ош областы жана Чүй областы. Ошондуктан быйылкы жылы ошол 3 областта өткөрүлмөкчү да. Акындардын ырлары аркылуу ушул зордук зомбулукту азайтуу жана ар түрдүү түрлөрүн алдын алуу максатында жүргүзүлүп атат. Поэзия кербенинде жаңырган Акбар Кубанычбековдун, Нургыз Рыскул кызынын, Бердибек Жамгырчиевдин, Алтынбек Исмаиловдун жана Мелис Маматжан уулунун ушундай эле тематикадагы мыкты саптары эртең Борбор калаада да көрүүчүлөргө тартууланат. Гүлзат Мокенова, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары. Жашадык заманда өзүм деген